Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга жалпы салам. Бүгүнкү видеобузду менен суроо жооп берүү видеолордун сериясын баштап атабыз. Мурунку видеобузда Хулуси Акар кан майданда досторун саткан аскер башчы деген тема койгонбуз. Ошого бир-эки суроо келген, андан мурункудагы видеолордун суроолоруна кийин жооп беребиз. Бүгүн ошол эле суроого жооп беребиз. Бир суроо коюлган. Түркиянын коргоо министри Кыргызстандан кийин эмне үчүн Тажикстанга барды деген суроо коюлганда, бул Түркиянын салттуу саясатыбы деген бул суроонун ичинде бир суроо бар. Дагы бир суроосу кандай пландары бар Түркиянын ушу кыдырууда Тажикстан жана башка мамлекеттерди, ушу Орто Азия мамлекеттерин кыдырууда кандай максаттары бар, ошол экени талдайбыз. Мени таң калтырган нерсе ошол эки тарап менен да сүйлөшүүсү болду да. Анткени буга чейин Түркиянын азыркы тышкы саясаты өтө эле начарлап турган кез. Баягы кадровый элчилер, кадровый элчиликтин кызматчылары четтетилип, ар кошкон жактан келген адамдар азыр Түркиянын тышкы саясатын жүргүзүп атат. Сапаты өтө төмөн болгондуктан, мисалы Египетте Түркия дароо Сиси тарапка каршы чыгып, Мурси тарапты колдогон, Сирияда Асадка каршы чыгып, берки оппозициячыл тарапты колдогон, Ливияда Хафтарга каршы чыгып, Тоолу Карабакта Пашинянга каршы чыгып, Арменияны каршысына алып, Азербайжанды колдогон да. Ошондуктан бул биздин Кыргызстандан Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар эмеге барганы, Тажикстанга барганы мени бир чети таң калтты да. Анткени бул чыныгы эме тышкы саясатты жүргүзүүнүн бир жолдору да. Анткени эки араздашкан тараптын эч бир тарабына өтпөйсүң, өзүңдүн кызыкчылыгыңды көздөйсүң. Ошол араздашкан тараптын дагы кызыкчылыктарын эске алып, же алардын кызыкчыларын бири-бирине карама каршы келтирип, өзүңдүн кызыкчылыгыңды көздөйсүң да. Туура эмес, мисалы саясат негизи ошондой да. Каршылыктарды, каршылаштарды бири-бирине салып, ошолордун ортосунан бир өзүнүн кызыкчылыгын сууруп чыгуу. Жакшысы эки тарапты жараштыруу менен, биздин мусулманчылыгыбызда да ошол нерсе кубатталат. Эки тарапты жараштыруу менен өзүңнүн кызыкчылыгыңды көздөйсүң. Эки тарапта эки убакта тең өзүңнүн кызыкчылыгыңды көздөсөң болот да. Эми ошол бул жерде чын эле тышкы саясатта түбөлүк бир туугандык, эзелки достук деген нерсенин баары тең мындай жөн эле сөздөр да. Чынын айтканда, үч тараптан өзүнүн кызыкчылыгын көздөшү керек. Бул эң туура. Конъюнктурага жараша жана эл менен мамлекеттин кызыкчылыгын көздөйсүң да, өзүңдүн элиң менен өзүңдүн мамлекетиңди. Ошол ситуацияга жараша, абалга жараша өзүңдүн кызыкчылыгыңды көздөйсүң. Кыскасы бул жерде айтайын дегем, Хулуси Акардын барганы ошол жака туура. Эки тарап менен мамиле кармоо бул тышкы саясаттын эң туура жолдору да. Эми кандай пландары бар дегенде, эки буга азыркы маалыматтарга караганда эки түрдүү жооп берсек болот. Биринчиси ура патриоттук, баягы түрк биримдиги, сезимдерге байланыштуу бир жооп. Экинчиси меркантилдүү. Героиндин бир бөлүгүн, Афганистандан чыккан героиндин бир бөлүгүнүн көзөмөлдө. Бул жерде нафсинге байланыштуу нерсе да. Баягы адамдын айбандык сезимдерине байланыштуу нерсе да. Ушул эки нерсе чыкты да азыркыга чейин. Бул жерде могу эки видеону коюп коелу. Ушул видеонун Түркия биздин Орто Азия мамлекеттерине орус тилдүү ушундай эмелерди, видеолорду коюп баштады да. Мисалы, аябай Түркия спасет Киргизию и Таджикстан деп турупчу. Все в истерик, Эрдоган лупил без шансов деген ушундай пропагандисттик, адамдын напсисине таасир берген тема коюлган. Экинчиси бул эменин видеонун озвучкасында бот колдонулган. Адамдын сөзү эмес, роботтун сөздөрү менен сүйлөнгөн. Үчүнчүсү бул көрүлүүсүн карасаңыздар, 3 күн мурун 30 000 болсо, чыкканда эле дары 30 000 болсо, азыр 90 000ге жетип атат. Бул да коммерческий жолдору да колдонулган, YouTube'тун, Facebook'тун видеолорду таратуу эмеси, көрүлүүсү колдонулганы көрүнүп турат.
Так, ошо азыркы кезде кандай болуп атат? Абал Афганистандагы абал мындай болуп атат. НАТО акыркы жолугушуусунда Афганистандан чыгып кетерин айтып, чыгып башталды чыгуусу. Аяктан АКШ баш болгон баардык батыш мамлекеттери чыгып кетип атат. НАТОнун бир гана мүчөсү Түркия калып атат. Түркия ошо Эрдоган акыркы НАТОнун чогулушуна барганда, бир ай болгону калды окшойт азыркы кезде. Базалардын баарын бизге түрктөргө таштап кеткиле деген. НАТОнун башка мамлекеттерди сүйүндү деп айтып атышат, бирок ушул күнгө чейин толугу менен ошо базаларды калтырып кетеби азырынча белгисиз. Ушуга чейин түрктөрдүн бир да солдаты Афганистанда өлгөн эмес. Афгандар мусулман деп алар менен мамилелешип келет да. Азыркы кезде түрктөр о видеонун эмесин алганда болсок, корутундусун алган болсок, Орусиядан баш тарткыла деп түрк тилдүү мамлекеттерге жана бул перс тилдүү болгону менен тажиктер дагы негизи Түркиянын тарыхында булар түрк тектүү эл болгон, бирок кийин перс тилин кабыл алган деген күчтүү маалыматтар бар да. Биз дагы мисалы орус тилин катуу колдонуп кеткен сыяктуу, орустар бир убакта француз тилин катуу колдонгон сыяктуу, ушундай перс тилин кабыл алып койгон түрк тектүү эл деп айтылат да. Ошон үчүн буларга да ошондой подход кылып атат деген нерселер бар да. Бул жерде Орусиянын таасирин азайтууда бул түрктөрдүн Орто Азияга кирүүсү, Афганистанга базалардын баарын ээлөөсүндө аркасында Британия турат деген нерсе дагы эмеде айтылган. Биз буга чейин дагы ушуну айтканбыз. Британия мунун эмеси түрктөрдүн арасында спонсорлугун британдар кылып атат. Себеп дегенде түрктөрдүн азыр бул нерсенин баарына акчасы жок. Жеке чөнтөктөрүндө акчасы бар, ошолорду колдонбойт да эми. Көбүнчө саясатчы ошондой коррупцияланган саясатчы өзүнүн чөнтөгү үчүн келет, уурдаган акчаларын эч качан элге жумшабайт. Ошондуктан Британия Орусиянын таасирин азайтыш үчүн түрктөрдү колдонуп атат. Ошо түрктөр бизге берчү куралдар, баардык аракеттердин баары тең британдар тарабынан каржыланат деген сөздөр барган сайын далилденип келатат да. Эми бул жерде талиптердин кол салбоосуна кепилдик беребиз деп келип атат да түрктөр, тажиктерге дагы, биздерге дагы, Өзбекстанга дагы. Каршы туруп бере алабыз, же сүйлөшүп бере алабыз деп атат да. Анткени канча Советтер Союзу чыгып кеткенден кийин Түркия НАТО ошол жака жайгашкандан бери баардык тараптар менен мамилелешип келет да. Бул жерде талиптер менен дагы мамилеси бар экенин эч ким жокко чыгара албайт. Ошондой эле орустар дагы талиптер менен акыркы убакта сүйлөшүп атышат. Террордук уюм деп кабыл алганына карабай, америкалыктар дагы, батыштар дагы талиптер менен сүйлөшүп келатат да. Ошондой же каршы туруп бере алабыз, же сүйлөшүп бере алабыз деп талиптердин коркучуна кепилдик болуп берип атат да Орто Азия менен Тажикстанга, ошол эле Тажикстанга. Бирок негизги коркунуч бул жерде талиптер эмес. Себеп дегенде талиптер биздин мурунку Советтер Союзунун мамлекеттеринин аймагына кирейин деген ниети деле жок. Бул негизги коркунуч Сирия менен Ливиядан чыкчу террорчулар да. Ошолорду биз биринчи жолу каяктан көрдүк? Могу Тажикстан менен Кыргызстандын араздашуусунда биз биринчи жолу могуреки генералдын ээрчиттирген адамдарынан биз байкадык да. Ошондой коридор бар. Сириядан, Ливияда согушкан террорчуларды биз жака өткөрүү, Тажикстан тарапка өткөрүү аракеттери бар. Ошондой коридор түзүлгөн. Ошол коридор менен акча, курал жана адамдар каттап атат да. Эми экинчи себепти меркант, биринчиси ушундай ура-патриоттук дедик, ушуга чейин ошол жөнүндө айттык. Экинчи себеп меркантилдүү, акчага байланыштуу. Героиндин бир бөлүгүн көзөмөлдөгөнө түрктөр кирип атат деп атат да. Анткени героиндан үлүш алыш керек. Советтер Союзу дагы ошо киргенде мен таң калыштуусу ошо Советтер Союзунун убагында бала кезимде окугам бир окуя жөнүндө окугам да. Груз-200 деп келген баланын ордуна героин келген да Афганистандан. Ошо Советтер Союзунун убагында да эч баардык кишинин оозун жаба алган эмес да. Ошондой эмени окуп мен окуяны, аңгемени окуп таң калгам да. Советтер Союзу дагы кирүүсүндө 79-жылы Афганистанга ошол героинден үлүш алуу дагы чоң
себеп болгон да. Мына могу жерде көрүп атасыздар, могу согушкерлер, террорчулар, могу славян жүзүндөгү адам колунда эме көтөрүп жүрөт да, снайпердик көз катарын мылтыкты көтөрүп жүрөт да. Эми азыркы кезде кээ бир эмеси сөз угурч журналисттер Эрдоган кокаин имамы болгон аз келгенсе эми героин имамы болуп баштады деп атат да. Анткени Европанын аймагына киргизе албай атат Түркиядан, баасы төмөндөп кеткен кокаиндин. Бирок ошол эле каналдар бул Афганистандан чыккан героинге үчүн дагы иштеп бере алат да. Ошондуктан бул меркантилдүү ошондой акчалай кызыкчылыгы бар деп атат да. Эми бул Түркия Афганистанга киргенде 3 оттун ортосунда калат да. Могу жиптерди да караңыздар. Жиптер дагы пулеметтор менен кирип аткан жиптер бул ошол Ливиядагы, Сириядагы согуштун эмелери, көрүнүштөрүнөн да. Себеп ошол жакта эң эффективдүү курал катары бул дагы колдонулат да. Жиптердин үстүнө мондай пулеметтор коюлуп туруп колдонулат. Эми Түркия, талиптер, расмий Афган жана Орусиянын ортосунда 3 оттун ортосунда калат да, сөзсүз калат. Бул НАТОнун базаларын алганда, ошол жака киргенде талиптер менен эгер араздашуу жолу менен чечем деген болсо, талиптерге туруштук бере албайт. Америка туруштук бере алган жок. Түрк аскерлери туруштук берет деп айта албайсың. Анткени буга чейинки жана видеобузда ошо түрк офицерлеринин 90% жумуштан кубулганы жөнүндө айтканбыз да. Сапаты тышкы иштер министрлиги сыяктуу эле куралдуу күчтөрдүн сапаты да өтө төмөн. Орусиядагы ушундай гибриддик согуштарды колдонуп келет. Группа Вагнера деген бар, билесиздер. Сирияда ошо акча алган мурунку аскерлер, контрактниктер юрисдикциясын менчик кылып алып, Орусия мамлекетинин аскерлери эмес, бир кандайдыр фирманын, компаниянын аскерлери катары кирип атат ошол жакта. Алар дагы аларга кимдер кошулат? Акчага иштеген террорчулар кошулат да. Ошол Сирияда, Ливияда 10 жылдап согушуп жүргөн адамдар, кан кечип, башкесерлик кылып жүргөн адамдар азыркы кезде акчага иштеп калган. Алар ким? Түрктөр акча берсе, түрктөр тарапта согушуп коет, орустар акча берсе, орустар тарапта согушуп кое берет да. Ошондуктан Орусиядагы аларды колдонуп, түрктөргө каршы салышы мүмкүн. Толук Карабакта ошондой сириялык согушкерлер колдонулган. Билесиздер. Сириядагы согушкерлер колдонулган, муну расмий орус бийлиги билдирген. Түрктөр ошондой учактар менен алып келип атат Азербайжанга деп. Толук Карабакта жанагы Толук Карабак аймагы азербайжандар да ошону кайра алган кезде ошондой колдонду деп атат да. Тажиктер дагы ошо 5 айылга киргенде могундай боевиктерди колдонгон. Улар адамдардын эмелерин караңыздар. Жаш курактарын байкаңыздар, кандай экен. Эми гибрид согуштук түрк тарапта колдонууда да. Орустар да колдонуп атат, расмий билдирүү кылган. Орустар эмне колдонгон жок дегенде, бул жерде эмне Пашинянды ордуна коюш үчүн түрктөр менен азербайжандарга ошондой мүмкүнчүлүктөрдү берген да. Эми бул жерде эгер талиптер менен ошондой орустар каржылаган террорчулар менен согушкерлер менен араздаша кетсе, согуша кетсе, түрк калкы канча жаназага келгенге чейин чыдайт. Себеп дегенде Эрдогандын такты азыр талашта турат. Жана буга чейинки видеолорубузда бүт көрсөткөнбүз. Канча мураскер бар экенин, канча демократиялык жол менен келем деп аткан талапкер бар экенин көрсөткөнбүз да. Эгер биз азыркы кезде толугу менен түрк тарап болуп кетип, ошолордун камчысын чаап кетсек, акыбет кандай болот? Бул кыргыз бийлигине берилген суроо. Кыргыз бийлиги ар бирибиздин ушу араздашууга тиешелүү, түрктөрдүн орустар менен тирешүүсүнө тиешелүү, аркасында британдар турган түрктөрдүн ар бирибиздин мээбизде 2-3 сурообуз да. Ошого сурообуз бар да, ошого кыргыз бийлиги жооп бериши керек да. Тигил видеодо биз курал беребиз, силер сапаттуу билимден баш тарткыла деген нерсе дагы камтылганда, азыркы ошол видеону кайра көрсөтүп коеюн. Могу видеодо орто жеринде ошо
сапат билим берүү мекемелерин жапкыла, ошолорду бизге өткөрүп бергиле, биздин талабыбыз бир жалгыз гана ошол деп атат да. Эгер өзүнүн акчасын каржыласа, ошондой бир кызыктай силер сапаттуу билим берүүдөн баш тарткыла, мисалы ошол сапат билим берүү мекемелерин жапкыла, биз болсо силерди коргоп беребиз деп Орто Азия мамлекеттерине, Орто Азия бийликтерине ушуну айтып атат деп атат да. Бул видеодочу. Эми кызыктай бир бири-бирине дал келбеген, баасы анча келишпеген нерселер да. Эми канчалык деңгээлде жардам берет, канчалык жардам берет, аны дагы биз сурашыбыз керек. Эмне себептен ушундай мамилелерге кыргыз тарап макул болуп атат? Эмне үчүн өзүнүн кыргыз мектептерин жапканга макул болуп аткан сыяктуу түр көрсөтүп атат. Жанакындай 2 сааттап, 3 сааттап жалгыз жолугушууларда эмнеге сүйлөшүлдү деген ушундай түрдүү суроолор бар да. Ошо түрдүү суроолорго кыргыз бийлиги жооп бериши керек. Ошон үчүн видеобуздун калганын ошого арнасак, момундай бир сөздөрдү караңыздар. Жоопкерчилик, мына жооп деген сөздөн туруп атат. Ответственность деген орусчасы ответ деген сөздөн туруп атат. Сорумлуулук деп түркчөсү, мисалы. Суроо берүү деген туруп атат. Месулият деген арабчадагы месулият бул суаль деген сөздөн келет да, суроо деген сөздөн келет. Англисчада responsibility деген сөз, response деген, ошо суроо, жооп деген сөздөн, муну жакшы билбейт экенмин, англисчасын сөздөн турат да, сөздөн куралат. Суроого, элдин суроосуна, талабына жооп бере албаган бийлик ийгиликтүү боло албайт. Бул толук көрүнүш, бир гана бийлик эмес. Мисалы, ата баланын суроосуна жооп бере албаса, 3 жашыбызда жанакы орустар айтып коет го, почемучка деп. Суроо бере берет, ошо суроолорго жооп бербесе ата, ал суроолорго жоопту бала башка жерден табат. Ошон үчүн биздин бир суроолорубузга жооп бербесе, биз дагы ошол суроолордун жообун башка жерден издейбиз, дагы табабыз да. А биздин бийлик же башка дагы ошондой авторитарлык, биздин бийлик деп көп сындабайлы, себеп дегенде биздин бийлик салыштырмалуу биздин тегеретебиздеги бийликке караганда Кудайга шүгүр да. Элдин ошондой суроо берүүсү менен, жооп талап кылуусу менен биздин бийлик жакшыраак. Азыркы кезде эмне болуп атат? Оозун жабуу менен алек болууда. Биздин бийлик дагы өкүнүчтүүсү. Саясий атаандаштардын оозун жапканга аракет кылып атат. Жанакындай сапаттын кызматкерлери берген суроолорго унчукпай дудук болуп кутулуп атат. Депутаттардын суроолоруна жооп бербей атат. Жарандык активисттердин кимдер алар? Блогерлер менен ютуберлердин суроолоруна жооп бербей атат. Жалпысынан алганда элдин суроосуна жооп бербей атат. А жооп берүүсүз, жоопсуз бийлик, жоопкерчиликсиз бийлик деген да. Экинчи тарабын карасак, жооп талап кыла албаган элдин бийлиги жоопкерчиликтүү болбойт да. Боло албайт, мүмкүн эмес. Ошол эле фирмаңызда эгер сиздин сурооңузга жетелекчилигиңиз жооп бере албайса, жооп берүүгө даяр эмес болсо, же оозуңузду жаап аткан болсо, ал компания, ал фирма өспөйт, эртең банкрот болот да. Ошон үчүн жооп талап кылып аткан тараптын, адамдардын оозун жабууга жардам бербеш керек. Ошол эле садырдын доканцалары, ошол эле азыркы бийликтин бийликти жактап аткан тараптардагы ооз жапканга аракет кылгандардын дерге аракет кылгандарга жардам бербеш керек да. Жарандык активисттердин оозун жапканга жардам бербеш керек, НПОлордун оозун жапканга жардам бербеш керек, журналисттердин, блогерлердин оозторун жапканга жардам бербей, тескерисинче аларды коргош керек. Биз да ушул суроону берели деп аттык эле. Эмне үчүн булардын оозун жаап атасыңар деп, эң акыркы до концада ошондой талап коюш керек да. Эң негизги нерсе суроо жоопто бул эмне? Жаман суроо болбойт, эч качан жаман суроо болбойт. Кичинекей балаңыз, 3 жаштагы балаңыз суроо берсе, сиз ошол эмне деген жооп күтүп атат, ошону түшүнгөнгө аракет кылышыңыз керек да. Жаман жооп гана болушу мүмкүн. Жаман суроо болбойт. Ошон үчүн кыргыздарда баш кесмей бар, тил кесмей жок деген да. Бул жерде биз туура эмес түшүнүп келебиз да, ушул макалдычы. Бул бир киши жөнүндө экен деп ойлойбуз да. Ошол кишинин тилин кеспей туруп башын кессе болот деген сыяктуу мындай туура эмес түшүнүп келет да. Жок, бул жерде эки түрлүү киши тууралуу айтылып атат да. Эмне? Жаман нерсени көрүп туруп унчукпагандын башын кессең болот. Унчукпай жүргөнү, жаман нерсени
ошо жооп тарап кылбай унчукпагандардын башын кессең элдин келечеги жаман болбойт, тескерисинче жакшы болушу мүмкүн. Жок, ошо жаман нерсени айтып, жаман нерсе жөнүндө суроо берип аткандарды тилин да кесе албайсың, тилин да кеспе. Жооп берип, анын жообун суроо берип, анын жообун талап кылгандан тилин да кесе албайсың. Башын бияка кой, тилин да кесе албайсың деген нерсе. Баш кесмей бар, тил кесмей жок деген нерсечи. Суроо жооп бардык өсүүнүн белгиси. Бул исламда да бар, бардык жерде. Мисалы азыркы кезде программированияда силер эмнени иштен мурун чогулуштарды көп көрөсүңөр. Бири-бирине суроо берип, ошо программирование жакшы билбегендер, жакшыраак билгендер өзүнүн жетекчилигине суроо берип, ушу менен өсөт да. Эң тез өсүп аткан тарап азыр программирование билесиздер. Демек, суроо жооп бул өсүүнүн белгиси да. Анан бул жерде биз азыркы кезде аткаруу бийлиги биздин сурообузду берген депутаттардын ушул күнгө чейин оозун жаап келсе, чимкирик деп келсе, ошолорго кошулуп алып бизде өзүбүздүн оозубузду өзүбүз жаап келебиз да. Бирок кичинекей ийгилиги болсо дагы, кичинекей жакшылыгы болсо дагы биз жогорку кеңешибизди, биздин оозубузду, биздин сүйлөп берген мээделе кереги жок, чынын айткандачы, депутаттыккачы суроо берген ооз, тил керек. Ошону жамандабашыбыз керек да. Ана жана кичинекей жетишкендик болсо дагы ошого ыраазы болушубуз керек. Мына фейк тууралуу мыйзамды кабыл албай койду биздин депутаттар. 39-38 болду каршы чыккандар. 59-тар колдоду, бирок Кудайга шүгүр ошо 60 киши колдомоюнча, 60 депутат колдомоюнча бул мыйзам өтпөйт экен да. Бул эмне? Жооп талап кылган, жоопкерчиликке чакыргандарга каршы мыйзам болчу да. Эми ушуга биз каршы добуш берген депутаттарга ыраазыбыз. Жактырбай келбей койгондорго да ыраазыбыз. 60 добуш берилиши керек деген эрежени киргизгендерге дагы ушуга чейин киргизип койгондорго дагы ыраазыбыз. Жогорку кеңешибиз суроо берип, жооп талап кылып атат. Анткени аткаруу бийлиги чын эле жалданган малай десек, эми катуу тийбесин, чын эле кызматкерлер. Бирок малай десек дагы жарашат да. Тегерегибиздеги мамлекеттерди караңыздар, ошо малайлар, кызматкерлер элдин оозуна, жогорку кеңешине, жогорку кеңештин оозун жаптырып, аларды бийлеп алган, үстүнө чыгып алган да. Биз ошон үчүн ошо жогорку кеңешибизди колдошубуз керек. Кандай болсо депутаттарыбыз дагы эмне биздин оозубуз берген, тилибиз болуп бергенсине колдошубуз керек. Кайра тартпашыбыз керек. Натыйжада ким из тутат? Ошондо көрөбүз да. Мондай оозун жапкан элдер бийлик менен кошо суроо берип аткан оозду, жоопкерчиликти талап кылып аткан оозду жапкан элди утабы, же биз утабызбы? Азыркы күнгө чейин саясатты жакшы билген адамдар, биздин саясатчылар кыдырып айтып атышат да, Кыргызстандын эң негизги жетишкендиги бул эң негизги байлыгы эл. Ошо эл жоопкерчилик талап кылган, эркин ойлонгон, эркин суроо бере алган эл эң негизги байлыгыбыз. Ар бири кумтөрдүн алтындарынан кымбат. Чын эле айтып коелу муну. Эми буга чейин видеолорго ушу менен бүтүрдүм видеону. Буга чейинки келген суроолорго дагы анонс кылып коеюн. Мына фето дей бербей кызмат жамааты деп колдонгулачы деп бирөө сураныптыр да. Ушуга дагы бир жооп даярдап койдум. Аны эмки видеода тартабыз. Бишкек Сити деген суроо берүүчү, мен Кыргыздын билим деңгээлин жогорулаткан сапатка каршы эмесмин, бирок азыркы геосаясий акыбал Кыргызстан менен Түркиянын бир турганы каршы жакшы. Ооба, бир турганы жакшы. Бирок бул жерде да суроолор чыгат да, ошолорго да жооп бергенге аракет кылабыз. Негизи түрктөр Кыргызстанга келгенде фето же Эрдоганчы же башка деп бөлүнүшпөй, бир түрк, биз түркпүз деп келгенсе жакшы болмок дейт да. Ошондон дагы суроолор чыгат, ага да жооп бергенге аракет кылабыз. Андан кийин Кабылов Жумабек деген жараныбыз бизге суроо бериптир. Негизи ушул сабатты жаап эле салыш керек. Түркиянын ички иштерине эмне кыласыңар аралашып, эмнеге аралашып атканыбыз боюнча да жооп беребиз биз. Сен айткан офицерлер батышка сатылган офицерлер болгон. Буга да биз жооп беребиз. Ошондой болгонбу чын эле? Батышка сатылган болгонбу же кандай болгон? Түркия менен Кыргызстандын мамилеси бекем болуш керек. Ооба. Бирок бекем болуш керек.
үчүн эмне кылыш керек? Алга дагы суроолорго жооп беребиз. Сенин айткандарың бизге тиешеси жок дейт. Сен провокатор экенсиң деп мага айтып атат да. Ооба, буга дагы жооп берем. Провокатор эмесмин. Эмнеге эмес экениме, эмне үчүн бул суроо дагы провокационный болгонуна да мен жооп берем. Чоң рахмат сиздерге. Бүгүнкү видеобузду көрүп бергениңиздер үчүн бизге лайк коюп жардам бериңиздер. Башка жардам бербесеңиздер дагы лайк коюп жардам бериңиздер. Ил сомдон акча которуп жардам бериңиздер. Биз ил сомдубузду коебуз. Эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, андан сырткары эң чоң жардамыңыздар ушундай суроолорду берип туруңуздар, комментарий жазып туруңуздар. Сиздерге баарыңыздарга чоң рахмат. Ден соолук каалайбыз. Ден соолук каалайм. Ковид менен оорубаңыздар, жакындарыңыздарды жоготпоңуздар. Кудай баарыбызды, Алла Таала баарыбызды дагы бир жума сактасын жана көп жылдар жакшы көргөндөрүбүз менен, жоопкерчиликтүү бийлигибиз менен узак өмүр сүрүп, башка элдерге үлгү болушубузду Кудай Таала бизге насип кылсын.